Салам достор. Бүгүнкү видеодогу теманы түшүндүргөндөн мурун сиздерге бир суроо бергим келет. Сиздер күнүмдүк жашооңуздарда орус тилинде сүйлөгөн адамдар менен көп кезиксеңиздер керек. Сөзсүз араңыздарда орус тилин үйрөнүп жүргөнүңүздөр бар. Ар кандай пайызда орус тилин билгендериңиздер бар. Анан көп учурда биз баягы үйрөнгөндө адабий тили менен үйрөнөбүз. Бирок күнүмдүк жашообузда адамдар менен жолукканда эмнегедир көп сөзүн түшүнбөй калабыз. Анткени көп адам азыркы заманбап жаргонизм, сленгтерди кошуп сүйлөшөт. Баягы түз маанисин билдирбеген сөздөрдү башкача айтып, ошол сөздөрдү биз кантип түшүнөбүз? Андай сөздөр түшүнбөй калгандарыңыздар бар болсо, сөзсүз түрдө комментарийде плюс белгисин коюп, кандай сөздөр түшүнүктүү болбой жатат, кайсы жерде кыйынчылык болуп атканын жазсаңыздар эң сонун болот. Бул мен кийинки видеолорду тартканыма чоң көмөк көрсөтөт. Сиздерге дагы мен пайдалуу видео тартканга ошондо аракет кылам. Азыр болсо бүгүнкү темабызга көңүл бурсак. Некоторые выражения современной разговорной речи. Азыркы современный заманбап сүйлөө речинин разговорная речь. Ошондо биз эшикте кара сөз менен жалпак тил менен сүйлөшкөн сөздөрүбүздүн кээ бир сөздөрү, ошондо айтылыштары. Ошондо биз жаргонизмдер, башкача бир сөздөрдүн түшүнбөй калышыбыз мүмкүн дегендердин ошонун арасында бир аз мисалдарды бүгүн көрсөтүп кетем. Анда эмесе биринчи пунктуна көңүл бурсак. Выражение восхищения чем-нибудь, крайнего удивления, потрясения. Бул эмне? Восхищение бул суктануу. Ошондо выражение восхищения, суктануу сезимин көрсөткөндө, суктануу сөздөрдү айтканда, бир нерсе менен же кимдир бирөө менен биз суктанганда бир кандай бир сөздөрдү колдонобуз. Ошол сөздөрдүн мааниси кандай болуп калат экен? Крайнего удивления. Крайнего деген бул аягына чейин жеткен деген сыяктуу. Аябай таң калганда кандай сөздөрдү айтабыз? Удивление бул таң калуу, аябай таң калуунун сөздөрү кандай болот? Потрясение деген сөз ошо удивление дегендин синонимы. Бул дагы катуу таң калуу. Трясти деген сөзүбүз бар. Трясти. Бул баягы титирөө, бир нерсени титиретүү. Ошол сөздөн келип, бул баягы аябай титиреп бир нерсеге таң калганды биз ушундай айтып кетебиз. Эмесе баштасак, кандай сөздөрдү угушубуз мүмкүн? Көбүнчө бул жерден биздин интонациябыздан, кандай эмоция менен, кандай келбетибиз менен айтып жатканыбыздан аябай көз каранды. Мисалы, бул сөздөр бүт бары бири-бирине бир эле түшүнүк берип, синонимдер болуп кетет. Көңүл бурсаңыздар, кээ биркилери эч бир мааниси жоктой көрүнөт, Муну көп эле угабыз. Вау деп, илеп белгиси менен бөлүп, муну вау деп айтсак. Же болбосо с ума сойти, обалдеть, ух ты, ничего себе, я в шоке. Бул кандай сөздөр? Булар эмоцияны билдирген сөздөр. Бир нерсени таң калып, бир башкача бир нерсени көргөндө биз кандай айта алабыз? Биз деген кыргыз тилинде ай деп бир таң калабыз го. И деп аябай таң калган сөздөрүбүз бар го. Ошол сымал эле бул вау деп айтып атабыз. Же болбосо с ума сойти. Бул түз которгондо кандай болуп калат? С ума сойти деген бул эсинен таюу, мээсинен кайтуу деген мааниде болуп калат. Ошондо баягы адам ооруп калганда, мээ жагынан өзүнүн эсинен тайып ооруп калган адамды с ума сошел, Ошондо с ума сойти деген ошол эсинен таюу деген мааниде болот, бирок бул жерден интонацияга жараша бул мааниси и деп таң калып, бир нерсеге аябай таң калып айтып жатканда ушул с ума сойти деп интонация менен айтса болот. Кийинкиле обалдеть. Так эле ошондой бул сөз. Обалдеть деген бул таза гана жалпак тилинде сүйлөнөт. Бул адабий тилинде жок, обалдеть деп эч ким айтпайт. Ошондуктан баягы көчөдөн биз тең туштар менен же балким бир орусча сүйлөгөн адамдар ушинтип бир нерсеге таң калып жатканын түшүнсөңүздөр болот, уксаңыздар. Же өзүңүздөр да бир нерсеге таң калганда айтсаңыздар туура келет. Ух ты дегенде эле ты деген сен болот ба? Ух сен деген сыяктуу болуп калат, бирок ух ты деп айтсак бул ай, вау менен ух ты деген ошо бип-бирдей эле сөздөр болот. Ничего себе деген эч нерсе эмес өзүнө деп которулат.
сөзмө сөз которгондо. Ал эми бул жерден бул междометие болуп, бул эч бир маанини билдирбей биздин эмоциябызды гана көрсөтүп жатат. Ничего себе деп таң калып атабыз. Я в шоке дегенде, шок деген билесиздер медициналык терминология. Мен шок болуп жатам деген мааниде болуп калат. Я в шоке деген мен аябай таң калып атам. Укмуштай мен ушундай башкача таң калып атам. Мен ушундай эмоция менен айтып атам да ошону. Ошону я в шоке деп айтышыбыз мүмкүн. Муну көрдүңүздөр, бир нерсеге катуу таң калып, же бир нерсени аябай суктанып, же бир нерседен аябай чочуганда ушинтип айтсак туура келет. Кийинкиси бул бир нерсени аябай эмоция менен мактап жатканда кандай сөздөрдү айтсак болот, же кандай сөздөрдү угушубуз мүмкүн. Бул сүйлөм катары болуп калат уже. Это просто супер. Эми супер жана класс, круто деген сөздөрдү угуп жүрсөңүздөр керек, анткени көп колдонушат. Это просто супер. Супер бул баягы англис тилинен келген сөз болуп, укмуш, бул укмуштуудай сонун нерсе экен. Это просто супер. Же болбосо да это же супер. Это просто класс. Бул деген супер экен да, бул класс экен. Класс деген да баа билебиз, өзүбүз мактаганда колубуз менен кандай белгини көрсөтөбүз? Ооба, бармак, манжабызды өйдө көтөрүп билгизгенде ошо класс, Ошондой эле, бул деген класс экен да, укмуш экен, бул сонун экен. Это просто класс, это просто круто деген сөздөрдүн баардыгы ошол укмуш экен. Это просто великолепно. Великолепно бул адабий тилинен кирет. Көп мындай сөздү да колдонушу мүмкүн. Великолепно укмуштуудай сонун экен. Же это просто чума деп айтышат. Чума деген сөз бул негизи илгерки убакта аябай катуу оору болгон, баягы көп адамды кулаткан. Ошондой сыяктуу бул бүт адамды кулаткандай бир укмуштуудай нерсе экен деп муну мактап жатканда азыр жакшы мааниде это просто чума деп айтышы мүмкүн. Аны укканда чочубайсыздар, бул бир нерсеге катуу эмоцияга алдырып мактап жатканында айтышы мүмкүн. Кийинкидей эле это просто класс, круто дегендей эле это просто нечто деп айтышы мүмкүн. Нечто деген сөз өзү бул белгисиз бир нерсе деп которулат. Ал эми бул жерден это просто нечто дегенде бул деги эле бир укмуштуудай нерсе экен деп бир таң калып, бул мактаганда дагы бир нерседен же коркуп калганда дагы айтышы мүмкүн. Мисалы, я очень испугалась. Это просто нечто. Я не знала, что это. Мен аябай коркуп кеттим. Бул укмуштуудай бир нерсе экен. Мен аябай корктум деп. Же болбосо это просто нечто. Это было супер классно деп баардыгын ошо көрдүңүздөрбү? Бүт баарын колдонгондо аябай бир нерсени мактап, укмуштуудай нерсе экен, сонун нерсе экен деп айтып бергенде ушундай сөздөрдү колдонгондорду уксак болот. Же өзүбүз дагы колдонсок дагы ушундай эмоция менен айткыбыз келгенде туура келет. Кийинки пункттагы сөздөрүбүз бул выражение скуки, негативного отношения к кому-либо или чему-либо. Бул эмне? Скука деген бул көңүлсүз, кызыксыз бир нерсени айтып жатабыз. Ошондо выражение скука ошо көңүлү жок, кызыксыз бир нерсенин сөзү. Бирөөгө же бир нерсеге кому-либо, бир адамга же чему-либо бир нерсеге негативдүү мамилебиз, негативное отношение. Негативдүү мамиленин сөздөрү же болбосо ошол кызыксыз, көңүлсүз нерсенин сөздөрүн айткан биздин кийинки айтылыштарыбызга көңүл бурабыз. Биз көп уксак керек достала деген сөздү. Вот же все достало деп атабыз же. Меня все достало. Уф, достало же все деген сөздөрдү угушубуз мүмкүн. Достало деген бул так надоело деген сөздүн синонимы. Бул тажатты деген сөз. Достало деген сөзмө сөз которгондо жетти деген мааниде. Бул жерден биз ошону так эле маанисин которуп койсок болот. Жетип кетти. Бул мага жетти, кокомо жетти деген мааниде мен тажатты бардыгы. Все деп кошкондо бул жерден бир сүйлөм, бардыгы жетип кетти, бардыгы тажатты деген сөз болуп калат. Меня все достало, мени бардыгы тажатты. Уф деп баягы эмоция менен айтканда ушу тажатты. Ошол эле сөздү достало деп бүтүргөндө всего айкаштырып атабыз, бардыгы жетип кетти деп айтып атабыз. Ал эми адамга карата мисал деп коелу, тажатты бул адам деп айткыбыз келип атат деп коелу. Бирөөнүн атын койсоңуздар болот балким,
кыз кишини айтып жаткан болсок, достала. Мисалы, достала Алтынай деп коелук, Это Алтынай уже достала. Каждый день звонит мне. Бул Алтынай мени тажатты. Күн сайын мага чалат деп айтып атабыз. Шуна достала. Же болбосо Алтынайдын ордуна Айбек деп коелу. Достал этот Айбек. Все время говорит об одном и том же. Ушул Айбек тажатты. Кечке эле бир нерсе жөнүндө эле айта берет. Об одном и том же деген бир нерсе жөнүндө эле. Достал деп эркек кишиге карата айтып атабыз. Достала бул кыз кишиге, айымдарга карата айтып атабыз. Так эле ушул сөздүн маанисиндеги синоним запарил дегенди угушубуз мүмкүн. Бул сөздү да көп колдонушат. Ошондуктан эгерде сиздер аны угуп калсаңыздар, баягы түшүнбөстүк болбой, бул пар деген сөздөн чыккан экен дебей, бул тажатты деген мааниде. Пар деген ошо запарил деген баягы шыпыргы менен банянын ичинде баягы катуу парлаганда адам чарчап, эси ооп жаман болот го. Ошол мааниде запарил деген мааниде чарчатты, тажатты деген сөз болуп калат. Запарил эркек кишиге карата айтылып жатса, запарила кыз кишиге карата айтылышы мүмкүн. Аларды уксаңыздар, чоочулабай эми маанисин биле алсаңыздар туура болот. Вынес мозг же вынесла мозги. Вынесла мозг деп айтыш мүмкүн. Бул жерден туура так сөзмө сөз которсок, бул мени алып чыкты деп айтты. Ал эми вынес мозг же выносит мозг. Выносит деген бул учурчакта азыркы убакта мийимди ачтып жатат. Эми мындай тамашакөй сүйлөм кылсак, моя жена каждый день выносит мне мозг. Моя жена менин жубайым, аялым, күн сайын мийимди ачтат деген мааниде. Бизде кыргыз тилинде баягы башыма чай кайнатат деген сөз сыяктуу эле выносит мне мозг. Менин мийимди ачтат. Же болбосо вчера он вынес мне мозг. Кече күнү ал менин мийимди ачтты. Вынес деген сөз ушундай сөз туура келет. Анан вынес десе баягы көтөрүп чыкты дебей, ушундай мааниде түшүнөсүздөр. Кийинки баягы негативдүү сөздөрдүн түрлөрү бул скучно деп айтып кеттик го, скучно бул көңүлсүз, кызыксыз бир нерсе. Ошонун синонимдери бар. Нудно что-то сегодня день прошел. Муторно что-то сегодня день прошел. Нудно, муторно деген сөз, скучно деген сөздүн синониму болуп, что-то сегодня день прошел. День прошел, күн өттү, бүгүн күн өттү. Бир кызыксыз, көңүлсүз күн өттү деп айтып атабыз. Этот человек очень нудный. Бул адам аябай бир кызыксыз адам экен, бир адамды чарчатып ийген, бир мындай адамдар болот го, ушундай экен. Зануда деген сөздү да угуп калсаңыздар мүмкүн, ошол сөздөн келген. Зануда, этот человек зануда, адамга карата айтылат да алчы. Ошо зануда, нудный деген сөз ушул бир кызыксыз, бир деги бир скучный адам экен деп, скучный деп кыргыз тилинде да көп колдонобуз го. Ошондой адам экен деп айтсак, бул сөз мааниси туура келе берет. Башка бирөө айтса да ошону түшүнөсүздөр. Муторно деген бул күнгө карата айтылат, адамга көп айтылбайт. Муторно, эта работа очень муторная. Бул жумуш аябай бир кызыксыз экен. Майда жумуш экен, тажаткан жумуш экен деген мааниде болуп калат. Эгер бул сабак, бул видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар, өзүңүздөргө коңгуроону да басып алыңыздар. Жаңы видео чыкканда сиздерге келип турат, коңгуроо менен билинип турат, сиздер көрсөңүздөр болот убактысы менен. Сүйлөр ичиндеги заманбап сөздөрдү чечмелегенди уланта беребиз. Кийинки пунктка көңүл бурсак. Выражение подтверждения чьей-либо правоты, попадания в цель. Кимдир бирөөнүн ошо максатына туура жеткен, биз айтып жаткан сөздү туура, так, таамай айтып жатканын биз көрсөткүбүз келгенде, биз кийинки төмөнкү сөздөрдү айтып кетебиз. Же болбосо ушул сөздөрдү уккан болсок, анда туура түшүнөбүз. Биринчиден биз уккан эле сөздөр бул ты попала в точку, же ты попал в точку. Бул род категориясына жараша өзгөрө берет. Эркек кишиге ты попал деп айтсак, кыз кишиге ты попала. Албетте бул тең тушка карата биз айтып жатабыз, анткени ты деп, сен деп кайрылып атабыз. Бул тең тушубузга, тааныштарыбызга, өзүбүздөн кичүү адамдарга жана официалдуу эмес түрүндө сүйлөгөндө айтып атабыз. Ты попала в точку. Точка.
Так которгондо муну сөзмө сөз бул чекитке тийдиң болуп калат, бирок в точку попала деген сен ушул так таамай тийдиң, туура айттың деп атабыз. Бул жерде илеп белгиси менен интонациябыздан да көз каранды. Да, ты попала в точку, правильно деп айтсак бир сүйлөм болот. Туура, сен ошону так таамай айттың, туп-туура деп атабыз. Же болбосо ошого эле синоним болуп, окшош болуп, бинго деп айтсак болот. Бинго бул сөз кайсы жерден чыккан? Бул бинго деген оюн бар. Лото, лотерея сыяктуу ойноп, баягы бочкаларды түшүрүп, үстүндө сандар туура, сиздердин билетиңиздеги так бүт сандардын баары чыккан болсо, утуп кеткен болсоңуздар, бинго деп кыйкырчу да ошол оюнда. Ошого жараша бул так таамай тийди деген мааниде бинго деп айтсак болот. Бирөө ой пикирин айтып жатып, биз ойлонуп аткан нерсени туп-туура айткан болсо, биз ошондо бинго десек, туп-туура деген сыяктуу айткандай болобуз. Кийинки эле сөз ошол бинго сымал в яблочко. Яблочко деген бул алма. Бул каяктан чыккан? В яблочко. Ты попала в яблочко. Правильно, в яблочко деп айтып атабыз. Бул баягы илгери ок жаа менен атканда, ошо алмага атып машыгычы, ошол машыкканда биз алмага тийгенде яблочко попала, молодец деген сымал бул жерден попала в яблочко, таамай айттың, туура айттың. Бул сөзүбүзгө карата айтылып атат. Так ошондой эле ушул в яблочко сымал в десятку. Бул в десятку дегенде эле так баягы ок тирде атылып жатканда биз мишень бар, мишень дегенибиз эмне? Бул биздин машыгуубузда бута деп коет, ошондо ок атуу үчүн, ошо машыгуу үчүн ошол нерсеге тийүү керек. Анда кандайдыр бир числолор бар. Эң центринде, ортосунда 10 число, ошого тийген адам жакшы, бул мыкты атат экен. Бул деген ошол так таамай тийди деген мааниде ошо десятку попал деп айтчу. Ошондой эле сөздө дагы таамай тийген сөздү, туура айтылган сөздү попала в десятку десек туура келе берет. Не в бровь, а в глаз дегендеги баягы мергенчилер жаныбарлардын атып жатканда териси бузулбоо үчүн көзүнө атканга аракет кылышчу. Ошондо не в бровь, а в глаз деп ошолдун да сөз чыгып келген дагы бул жерден туп-туура айтылды, таамай так айтылды деген сөздүн баарына бул синонимдер колдонсо болот. Буларды уксаңыздар, адашпай, ушул туура түшүнсөңүздөр дагы жакшы. Кийинки пунктубуз. Выражения, которые призывают успокоиться человеку. Бул эмне сөздөр? Бул адамды тынчтыкка чакыра турган сөздөр. Биз ошондо тең тушубуз, жаныбызда дос жоро жолдошубузду колдоп, баягы акырын тынчсыздана бербе, көп сарсана болбо, көп кабатыр болбо деп айткыбыз келсе, ошондо биз бул сөздөрдү колдонсок болот. Же бизге карата ушул айтылган сөздөрдү дагы туура түшүнөбүз. Да не заморачивайся ты. Бул жерде да деген сөзүбүз ооба дегенди маанини билдирбейт. Бул жөн эле баягы сөзгө кошулганда биз жалпак тилде сүйлөшүп жатканыбыз койчай деген мааниде ушундай айтылат да. Да не заморачивайся ты. Заморачивайся деген бул көп ойлоно бербе. Заморачиваться ошо жалпак тилде колдонулат. Тынчсыздана бербе, ошону оюңа ала бербе. Көп переживать этпе деп айтат, дагы башка орус тилинен алып сүйлөгөндө. Көп сарсана болбо деген мааниде да не заморачивайся ты. Оюңа алып кечке сарсана болбогуну. Всё будет хорошо. Бардыгы жакшы болот, жайында болот деген мааниде да не заморачивайся ты, не переживай деп койсок туура келет. Кийинки не бери в голову. Муну сөзүнө сөз которгондо башыңа алба деген. Не бери деген алба, бери ал эми не бери алба в голову, башыңдын ичине ала бербе. Муну биз туура эми которолук. Оюңа ала бербе, көп ойлоно бербе. Не бери в голову. Бул сөздү уксак дагы туура түшүнөбүз. Кийинкиси забей, все будет нормально. Забей деген баягы жыгачка акыркы мыгыңды кагып сал. Бүттү, бүтүрүш менен ойлоно бербей. Көп переживать этпе деген мааниде баягы мындан мурунку айткан сөздөргө эле таптак окшош болуп, бардыгы синоним болуп, ушул бир маанини өзүнө камтыйт. Все будет нормально. Бардыгы жайында болот. Все будет болот нормально жайында. Забей. Түшүндүңүздөр, Бардыгы бир маанини билдирет. Ал эми адам өтө эле тынчынан чыгып, жини келип, бир башкача өзүнүн эмоцияларын көрсөтүп жаткан адамды биз тынч болчу деп бир катуураак сөз, бул грубыйраак формада айткыбыз келгенде, баягы колдоп эмес, бир аз тынч бол деп катуураак айтып атабыз. Ошондо биз кайсы сөздөрдү колдонсок болот же кайсы сөздөрдү уксак дагы
түшүнөбүз ошону туура. Астынь, угомонись уже. Астынь деген бул астыть деген бул муздоо. Чайник остыл. Чайник муздап калды. Чай остыл. Давай налью новый. Чайың муздап калды. Кел, жаңы куюп берейин. Ошондой эле астынь деген бул тынчтан. Болду эми музда баягы кайнабагынын, катуу жиндебегинин. Болду эми тынч бол деген мааниде астынь. Угомонись уже деген дагы так ошондой эле бир тыпырай бербей, эмоцияңды мынча катуу чыгара бербей тынч болуу. Астынь, угомонись уже. Угомонись деп баягы кичинекей балдар дагы тапырап катуу чуркап, бир катуу бир нерсе кылып атканда биз тынчтыкка чакырып жатканда угомонись уже деп бир катуураак айтышы мүмкүн да. Бул бир аз грубый формадагы деп дагы бир жолу эске салып кетсем. Астынь, угомонись уже. Түшүндүк. Кийинкиси да все, расслабься и выдохни. Бул жерден бүттү, да все, бүттү. Бул жерден да ова деген сөз эмес, негизи эле бүттү болду эми. Расслабься и выдохни. Расслабься дегенибиз кандай бул? Сөзмө сөз которо келгенде расслабься бул бошонуп, алын кетирип, тынчтанып деген мааниде болуп калат. А выдохни деген бул үшкүрүп, үшкүрүш керек, ошондо. Вдох деген бул дем алуу, дем чыгаруу, выдох деген. Ошо выдохни деген үшкүр дегенде. Ошондо бул бошонуп, үшкүр деген сөз болуп калат сөзмө сөз которгондо. Ал эми мааниси жиндебей, тынчтанып, болду эми акырын деген мааниде да. Да все, расслабься и выдохни. Ошол болгон проблеманы кое берип, эс алгының деген мааниде болуп калат. Не заводись деген сөзүбүз бул жиндеп баштабагының. Эми эле адам жаңы баштап тынчы кетип урушуп баштаганда адамга не заводись деп айтышы мүмкүн. Жана заводиться, заводись деген сөз бул негизи оталуу деген мааниде. Машинага катары, бир техника катары карата айтсак болот. Заводится машина, не заводится. Машина оталбай жатат. Машина заводится очень быстро. Машина унаа тез оталып калды, оталып атат. Ал эми не заводись, оталба, жиндебе. Не злись деген сөздүн бул синонимы. Не злись бул жинин келтирбей, жиндебе, тынч болгонуң деген мааниде болот. Мындай сөздөр дагы өтө көп. Биздин сүйлөө речибизде түшүнүгү башкача болгон, бирок сөзмө сөз которгондо мааниси шайкеш келбей калган. Ошондой сөздөрдү эгерде угуп аткан болсоңуздар, жакшы түшүнбөй жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө комментарийлерге жазып коюңуздар, биз карап, анын түшүнүгүн бергенге аракет кылабыз. Дагы мындай видеолорду дагы көп тартабыз. Эгер жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар, бул бизге чоң мотивация болот. Өзүңүздөргө коңгуроону басып алыңыздар. Ар бир видеобуз чыккан сайын сиздерге билинип турат.